Patent bizge удобный. Баягы өзүңүз сиз жумушка келгенде айткансыз. Бир нерсени бүтүрүш үчүн көптөгөн кагаз бюрократия экен деп, ошону жок кылыңыз. Биз иштейбизби же кагаз толтуруп эле жүрө беребизби? Былтыр сиз келгенсиз. Сиз келип туруп, могу жерде 5-6 ошол миллионерлерди, конечно, ошондой немеге макул кылып, ошондой байларды бере берсин. А бизге ошол карапайым элге мындай ошол патент боюнча эле калсынчы сизден суранат. Менин башка сөзүм жок. А сиздин товар оборотуңуз канча бир жылда? Менин товар оборотум вообще баары жолу билимсиз. Кантип билбейсиң? Күнүнө канча выручка аласыз? Келет ошол клиенттер. Клиенттер мисалы үчүн ала турган баягы объемный товар, объем товар, сурашат, 10 сом, 5 сом, мага 20 сомдон товар чыгап берди. Мен ошону мисалы үчүн товар оборотуңузду билбейсизби? Качан келсе, мисалы үчүн 8 миллионбу же 18 миллионбу билбейт экенсиз. 1 миллион 500 миң ушундай. 1 миллион 500 миң жылына, Сиздики канча товар оборотуңуз? Азыр эме деп атат. 20 тонналык 8 миллион товар бар деп. 20 тонна болгондон кийин оборотум ага жетпейт. Жетпейби? 8 миллионго жетпейт, оборотуңуз. Жетпейт. А бирок налогтор айтып атат, карас 20 тонналык контейнер ичинде 8 миллион товар. Кайта жок андай товар. Эми мына логически нерселерден сурап атам. Мен өкмөттү айтып атам, элди кыйнабыйбегиле. Эгерде 8 миллиондон ашык болуп ата турган болсо, ашык кетип ата турган болсо, көпчүлүгүнүкү. Анда 15 миллионго көтөрүп берели деп атам. 15 миллионго көтөрүп берели, 15 миллиондон ашпаса, бир дагы патент албасын деп атабыз. Силер азыр 5000 сомдон, 4000 сомдон патент алып атасыңар да, жылына 50-60 миң сомго. Биз ошону да жойгула деп атабыз. Ылдыйжак, кедейлер байып алсын деп атабыз. Байлардан салык алалы деп атабыз. Мен ушундай десем, мына Бияк 1,5 миллион болот дейт. Канча төлөйсүз жылына ошондо? Патентиңиз канча айына төлөйсүз? Патенти мисалы үчүн тиги немеси менен 1800. 1800 айына аласыз, Ошондо 10 миң, 18 миң 10 айдыкы где-то бир 23-24 миң сом акча төлөйсүз, Биз айт 48 миң төлөйсүз, Ошол 48 миңди неге төлөп атасыз, если сиздин товар оборотуңуз 8 миллиондон ашпаса? Макул 15ке көтөрүп берели, 15 миллионго мисалы. Көтөрүп берели дагы. Неге патент аласыз? Бекер сатпайсызбы? Биз деле ал патентти мен угулбайт экен. Айта бериңиз, мен угуп турам. Биз ал патентти лично мен мына өкмөт бюджетке түшсүн, ушу Кыргызстан өнүксүн деп төлөйбүз биз. Анан бюджетке түшпөйт абы? Ким билет түшпөйт атат. Өткөндө эжем эми мындайда жана дагы сөз болду, бюджетке прямой түшүрүп койсоңор жакшы болот эле деп. Азыр төлөмдөрдүн бардыгын биз карап отурабыз. Бир тыйынды силер төлөгөн, официалдуу түрдө төлөгөн бир тыйын башка жакка кетпейт. Түп-түз келип туруп бюджетке түшөт. Эч кандай. Мен ошону камсыз кылып атабыз. Биз ошону камсыз кылып атабыз. Контролдоп атабыз. Иретке келтирели деп атабыз бардыгын тең. Силерден эмес, контейнерде сатып отургандардан эмес, оптовиктерден, жанагы контейнерин 3000-5000 долларга тапшыргандардан, ошолордукун биз сууруп чыгалы деп атабыз. Акыры жетебиз ошогон. Порядок келтиребиз. Мындай болбойт. 30 жылдан бери жакшы эле байыды. Эми мындан ары мамлекетке дагы салым кошуп коюш керек да. Кыйкырсаңар, укмуш кыйкырасыңар. Жол начар, мектеп керек, садик керек, условия керек, анан тиги керек, бу керек деп. Анын баары эмнеден салынат? Эмне үчүн 30 жылда болбогон иштер 2 жылда жылды? Эмне үчүн жылды? Биз жанагы налоговый, соцфонд, тияк буяк бюджетти уурдагандарды жок кылгандан баштап анан жылды. Бюджет 2,5 эсе көтөрүлдү. Бажы 3 эсе көтөрүлдү мына. Ушул далилби силерге? Далилби? Бир салыкты биз өйдө көтөргөн жокпуз. Салыктын түрлөрүн, башка жаңы түрлөрүн кошкон жокпуз. Анын баары, салыктын баары имейт виду, жогорку кеңештен талкуудан өтүп, эгер көтөрүлө турган болсо, же башка салыктын түрлөрү кире турган болсо, анан келип тургандан кийин талкуудан өтүп отуруп бир ай эмес, бир 5-6 айда, бир жылда өтөт. Анан мен кол коем, анан кийин күчүнө кирет. 3 жылда бир да салыктын түрүнө мен кол койгон жокмун. Жаңы түрүнө же кошумчасына. Так что ушундай мына. Анан жөн эле кыйкыра берип, бийликти күнөөлөй бербегиле, уурдап атат деп. Бийлик азыр уурдабай элебиз. Эми азыр жанагындай контейнерин арендага бергендер, оптом алып келип туруп силердин патентке списать этип салгандар уурдап атат. Давайте ошол уурулукту токтотолу. Силер да мага жардам бергиле да. Биз жардам беребиз. Майда чүйдө уурулуктарды токтотпойлу. Силер жардам бербейсиңерби мага тескерисинче? Мына, мен силерден чиновниктердин
uğurluğun, korrupsiyaсын toktotуу jönүндө жардам сураган жокмун. Мына өзүмдүн алым жетти. 2 жылда мына командам менен ушул азыркы бүгүнкү иштеп аткан күчкө салып атып, ошолорду жойдук. Эми ушу майда чүйдө коррупционерлерди жойгонго силер да карапайым калк жардам беришиңер керек. Мен өзүм үчүн бир мык какпайм жерге. Өзүм жеке кызыкчылыгым үчүн. Бардыгын ушу мамлекет эл үчүн, силер үчүн кылып берем мен. Бирок баары бир биз порядок келтиребиз. Базарлардын бардыгында порядок келтиребиз. Мына мен жана жогоруда айтып кеттим, чиновниктердин уурулугун жойдум элем 2,5 эсе көтөрүлдү бюджет. Бажыныкын жойдум элем, бардыгынын тең коррупционный методдорун 3 эсе көтөрүлдү. Мурда 30 миллиард чогултуп жүргөн болсок, азыр 104 миллиард чогултуп атабыз. Эмнеден зарплата, пенсия пособияларды көтөрдүк? Мына ушундан. Анан бардыгыбыз эле баякы мындай ноет этебиз да. Бизде турмуш начар, зарплат начар, аз, анан пенсия пособия аз, карабайт мамлекет. Эмнеден карайбыз? Биз ушу салыктардан, бажы жыйымдарынан чогултуп туруп, ошону уурдатпай, казынага топтоп туруп, анан көтөрөбүз да мына. Мына 2 жылдын ичинде, мына 2 жылдын, акыркы 2 жылдын ичинде канча деген 300 эсеге чейин көтөрдүк эмгек акыларды. Пенсия пособияларды 2 эсеге көтөрдүк мисалы. Анан мындан дагы көтөрөлү деп атабыз дейм. Ошон үчүн силер жардам беришиңер керек. Эми мындай акыркы сөз, эми көп сүйлөбөйлү. Июлдун 1-ине чейин кандай болсо ошондой иштеп турсун. Иштеп тура берсин. Мен азыр өкмөт менен дагы кеңешмеге отурамын. Өкмөт менен салыкчыларды топтоп, силерден делегаттарды жибергиле, отуруп алып туруп кеңешебиз, анан бир чечим кабыл алабыз. Азырынча ошо июлдун 1-ине чейин патент менен эле иштеп тургула.